Assalomu alaykum. Bugun sizlarga men Burak Özdemir jana Nusret Gökçe aşpozçularning o'z-o'zincha o'zini jarashıqtуу dengелдери жана артыкчылыктары бар. Бүгүнкү видеодо бул эки атага алыска жеткен эки aşpozчулар тууралуу болот. Кайсыл бирин көбүрөөк сыйлайсыз жана кимисине бал бересиз? Аны комментарийга калтырып өткүлө. Окуп чыгуу мага кызыктуу. Жана каналга катталып класс басууну унутпаңыздар. Сиздер билген бул эки атактуу aşpozчулардын жашы 11 жаштан айырмаланып турат. Бурак Özdemирдин жашы 1994-жылы туулса, ал эми Nusret Gökçe 1983-жылы туулган. Бул эки мыкты aşpozчулардын Турциянын жарандары десе да болот. Nusret Gökçe бул aşpozчунун таанымал болгон себеби туз чачуу менен таанымал болгон. Nusret Gökçe'нын туз бала, туз жигит деп аташат. Бул күнгө чейин эт сатып касап болуп чоңойгон Nusret Бурактан айырмаланып турушу англис тилдүү aşpozчу болуп аталат. Көбүнчө малдын этинен даярдалган стейктерди даярдайт. Көптөгөн таанымал болгон инсандардын сый урматына ээ. Жана өнүккөн өлкөлөрдө өзүнүн ресторандары бар. Nusret'tin фанаттары жада калса колдоруна Nusret'tin сүрөттөрүн сызып, футболкаларын кийип жүргөндөр да аз эмес. Aşpozчулуктан сырткары спорт менен да машыгып келет. Дал ушу сиз көргөн туз чачып таанымал болгон туздуу бала дал ушинтип ушул кылыгы менен таанымал болуп, азыркы учурда эң таанымал болгон aşpozчу болот. Burak Özdemir. Burak Özdemir бул aşpozчу Nusret Gökçe'dan айырмаланышы бул универсалдуу aşpozчу десе да туура болот. Эт болобу кайсыл продукталар болбосун өз оюнан тамактарды ойлоп таап келет. Адамдын акылына сыйбаган мыкты тамактарды жасап, атактуу инсандарга, президенттерге чейин жолугууга жетише алды. Бул жаш aşpozчу өзүңөр көргөндөй экранга карап күлүп, жыртайып, тамак жасоосу менен таанымал болуп кетти. Burak Özdemирдин атактуулугу абдан тез. Бат таанымал боло алды десе да болот. Буга чейин ата-энеси да aşpozчу болуп, өзү да алардын жолун жолдоп, мыкты aşpozчуга айлана алды. Азыркы учурда сет тармак Instagram баракчасы боюнча дүйнө жүзүндө топ 10 блогерге айланып кетти. Тамак жасап aşpozчулуктан сырткары кыйналган элдерге жана колунда жокторго, инвалидтерге жана колунда жок бейбечара адамдарга да жардам сунушту да унутпайт. Азыркы чакта Özdemir Burak мусулман мамлекеттерде жакшыраак таанылып кеткен. Жана өз орду, популярдуулугу бар болсо, ал эми Nusret Gökçe бул туздуу бала Европаларда жакшыраак таанымал болуп, өз орду бар. Жогоруда айткандай, сиздерге кайсыл aşpozчу жагат? Жана кайсыл бири aşpozчуну көбүрөөк көрөсүздөр?